Мен президенттің өкіліне, жана өкмөттүн өкіліне, ошондой эле бардык бийлик бутактарына кайрылып кетейин дедим эле. Мына тарыхта билесиңер, Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда дагы, Атамбаевдин бардык учурда административдик ресурс колдонулуп келген. Мына ошондой ыкма азыр дагы алдыда турган жогорку кеңештин шайлоосунда ошондой административдик ресурс колдонулуп атат. Мына бул жерден өкмөт башчылар, телеканалдардан, маалымат каражаттарында бардыгы айтышат. Пандемия учурунда врачтарды баатырга теңедик. Аларга алкыш айттык. Силер мына бүтүндөй адамзатты, өлкөнү сактап калдыңар деп врачтарга ыраазычылык билдирдик. Бирок азыр аларды больницаларда паспорттор чогултасыңар, адамдарды алып келип каттоого турасыңар, форма 2 алып келесиңер деп биз врачтарды кордоп атабыз азыр. Мына ушул биздин кылган жакшылыгыбыз, мамилебиз. Бир ай мурун аларды баатырга теңеп, бүгүн кордоп атабыз. Мага Бишкек шаарында балдар ооруканасынан ондогон врачтар келди. Ар бир врач 10 паспорт чогултуп келип, форма 2 менен учетко коесуңар деп атат. Ошондой учурлар бардык жерлерде катталып атат. Мындай ыкманын арты жакшы болбойт, билесиңер. Ошондуктан биз мыйзам боюнча административдик ресурсту колдонгон жетекчилер айып пулга жыгылып, керек болсо кызматынан алынат. Өкмөт, президент баш болуп, коопсуздук кеңешинде ушул маселени көтөрүп атат, бирок факты жок деп, арыз жок деп, бир дагы адамды жазага тартпадыңар. Мына нарында айыл өкмөт башчы ачык эле видеосу чыгып атат. Аны жоопко тартпадыңар. Башка жактарда мына Бишкек шаарында мектеп мугалими жумуштан кетти. Ал боюнча унчукпай атасыңар. Силерге мындан артык кандай факты керек? Бүт район акимдери, шаарлардын мэрлери, бул жерде премьер-министр болуп атканда Кубатбек Боронов айткан, менин бир дагы өкмөт мүчөм шайлоого кетпейт, ушул өкмөт менен иштейт деп. Анын бардыгы калп болуп чыкты. Пандемияны басам деген вице-премьер-министринен бери баш болуп, бардыгы премьер-министрдин сөзүн укпай шайлоого кетишти. Тескерисинче ошол 150ден ашуун адам өлдү. 1,5 миңден кечиресиздер. Эми ошондой учур болуп атса, алар жоопко тартылып, шалаакылык үчүн жооп бериштин ордуна бардыгы шайлоого жөнөштү. Алар кызматтан кеткен аз келгенсе өздөрүнүн коллективин дагы кыйнап атышат. Биздин партияга добуш бересиңер. Ошондой нерселерди караш керек. Азыр элде коомчулукта абдан чоң нааразылык күчөп атат. Элдин сабыры түгөнүп баратат. Ошону мен ушул жерден эскертип коюшум керек. Бүт министрлерге, күч органдарына ошону айткыла. Экинчиден, мына Москвада жакында бүт коомдун 50ден ашык диаспоранын коомдордун жетекчилери чогулуп, өкүлдөрү мигранттардын укуктук тепселенбесин добуш берүүгө катышы боюнча резолюция кол коюшуп, бардыгы президенттин өкүлү, сизге айтып коеюн, өкмөттүн өкүлү, жогорку кеңешке кайрылуу жөнөтүштү, ошонун чукчукалары да карашыбыз керек. Рахмат.